негизи ден сак болуу үчүн организм жер жемиштин витаминдерин талап кылат, бирок учурда күз мезгилиндеги жер жемиштер жок. Бирок колдо бар азык түлүк менен даамдуу витаминдүү тамактарды жасаса болот. Аны Сейитова Айнура ашпозчу бизге көрсөтүп берет. Айнура эже, бүгүн кайсы тамактарды жасайбыз? Бүгүн 3 түрлүү салат болот. Биринчиси салат сёмга, экинчиси сытный деген салат, үчүнчүсү витаминный. Азыр биринчи биз капуста, брокколи менен цветной капустаны сууга бышырып келип алдык. Бул даяр уже. Буяка салып берсек болот. Канча минут бышырылат? Бул 2-3 мүнөт эле кайнайт. Көп кайналса мунун витаминдерин баары жоголуп кетет. Ошол үчүн биз бир аз эле кайнатып бышырып алып чыгарып алабыз, эзилтпей. Бышырарда немеге казанга туз салып анан бышырабыз. Кандай жардамдар берет? Азыр могу черриден кесип жибердиле мага. Бул помидор черри деген болот. Монтип экиге бөлүп, буяка кошуп аралаштырабыз. Эми болсо могу курулган жана сёмганы, балыкты кошобуз буяка. Кышкысына аябай бизге витамин жетишпейт биздин организмге. Ошол үчүн ушундай салаттарды жегенге аябай жакшы, организмибиз витаминдерге кем болбойт. Бул салат жасаганына көп деле убакыт кетпейт. Көп болсо 20 мүнөттө даярдаса болот бул салатты. Кальций көп, ошондой эле аябай минералга байлуу немеде, байда бул брокколи. 4 сезонда тең тапса болот бул продуктларды. Кышы жайы базардан алсаң болот, магазиндерден деле, азыр супермаркетте да бул продуктлар бар. Мондай кылып салып, анан үстүнө дагы маслина таштайбыз. Маслина да аябай пайдалуу организмге. Бул салат сёмга деп коет. Аябай баалуу, витаминдүү. Кышында жегенге аябай жакшы бул салат. Сёмга салаты. Керектелүүчү азыктар: сёмга 90 грамм, брокколи 80 грамм, түстүү капуста 60 грамм, черри помидору 40 грамм, зайтун 10 грамм, ошондой эле зайтун майы, морч, туз. Экинчи салатыбыз сытный деген салат. Нелер кетет бул? Буга огурцы кетет, бадран деген бадран, бышкан эт, курулган тооктун төшети, пияз, анан грибы вешенки деп коет, козгарын кетет еще. Аны куруп алыш керек. Аны куруп алабыз. Бир жерде жаңы курулган тооктун төшети, курулган козгарын, анан бияка бышкан, сууга бышкан уйдун этин салабыз. Анан сиз турап берген бадранды кошобуз, туздалган. Майонез менен горчица кетет. Горчица аябай даамын өзгөртөт, аябай сонун даам берет, жегиликтүү болуп, аппетит ачылат муну жегенде. Мен өзүм аябай жакшы көрөм. Кооздоп жасаган салаттардычы обязательно украшение болуш керек да, үстүндөчү аппетитти ачып турат ал. Момундай салат жалбырагын алып, монтип орообуз. Анан кийин мондай черри помидорунан буяка мындай кылып салып коебуз. Өзүнчө кооз болуп, гүл болуп калат. Мондай курулган пиязды биз укропко аралаштырабыз экөөнү. Анан үстүнө бир жагынан кооздук берет, бир жагынан аябай жакшы даам берет курулган пияз. Тоомдуу салаты. Керектелүүчү азыктар: уйдун эти 30 грамм, тооктун төшети 70 грамм, козу карын 40 грамм, туздалган бадыран 30 грамм, курулган пияз 30 грамм жана ашкөк, салат жалбырагы, майонез, горчица. Эми үчүнчү салатты баштайбыз, Динара. Үчүнчү салатыбыз витаминный. Ошол үчүн бул салатыбыз только жашылчалардан болот, анан уйдун тилин кошобуз. Сен мага азыр жардам берип, сабиз өткөрүп бер, теркадан. Бул салат сабизде болгарский перец, булар немеде свежий кезинде колдонуп атпайбызбы? Свежий кезинде продуктлардын баары витаминдерге жана минералдарга аябай бай. Кооз болуш үчүн биз болгарский перецтин түрлөрүн кошуп коелу.
уйдун тили. Көп салаттарга негизи уйдун тили кетет, э? Так, мына составтары ушундай болот. Уйдун тили, болгарский перец, сабиз. Витаминдүү салаты. Керектелүүчү азыктар: уйдун эти 60 грамм, сабиз 60 грамм, болгар калемпири 30 грамм, салат жалбырагы 10 грамм, ошондой эле зайтун майы, лимон согу, морч, туз. Урматтуу айымдар, мына биз 3 түрлүү салат жасадык. 3 түрлүү салаттын өзгөчөлүгү бар. Ар бир салатта өзүнчө байлуу витаминдер менен бул салаттар. Минералга жана ошондой эле темирге, кальцийге аябай баалуу салаттар бул. Кышында жесе болот бул салаттарды. Организмге жетпей турган маалда бул салаттарды жасап жесеңер аябай пайдалуу. Аш турган жерде дарттурбайт деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Кыштын кычыраган ызгар суугунда ысык тамактан дембедем ичип, оору сыркоодон алыс болуңуз.